Салам достор, эфирде Кызык кино каналы. Бүгүн биз Гитлер тууралуу кино чыгарабыз. Алды менен биздин каналга катталып, коңгурочону басып коюңуздар. Биз баштайбыз. Алгачында Гитлер 2014-жылда көп кабаттуу үйлөрдүн бир бакчасында өзүнө келет. Карасак олу буту аман, бомба үнү, самолет учканы, башкача айтканда согуштун белгиси жок эле. Эмне болгонун түшүнө албай жатканда 3 бала келип жардам керек эмеспи деп сурайт. Гитлер балдардын кийимине, тазалыгына карап таң калып унчукпай калат. Көрсө алар бир телекөрсөтүү үчүн видеого түшүп жатышкан экен. Ошол видеого Гитлер байкоосуздан бир четине түшүп калат. Ошентип ал эмне болгонун түшүнбөй жатып, өзүнүн башкармалыгына барышым керек деп ойлоп, адамдардан жол сурайт. Бирок адамдар жол көрсөткөндүн ордуна аны маска кийип, көчөдө сүрөткө түшүп иштеген адам деп ойлошуп, аны менен сүрөткө түшүп жатышты. Акыры бир четтен эски үлгүдөгү коляскачан бир аялды көрүп, биздин адамдарды таптым деп ойлоп, андан эми жол сурайын дегенде, жанагы аял коркуп кетип, көзүнө коргонуучу зат чачып жиберет. Анан ал кутурган иттин көзүндөй болуп, көздөрү кызарып, кетип бара жатып, гезит саткан жерден бир гезит алып, азыркы жыл 2014-жыл экенин көрүп, эстен таанып калат. Бул учурда жанагы видео тарткан журналисттин башчысы аны жумуштан айдап жаткан эле, себеби анын ишке жарарлык кызматы жок эле. Ошентип ал көңүлү чөккөн бойдон үйүнө келип, соңку тарткан видеосун карап отурган. Апасы ага тамак алып келип, видеодон Гитлерди көрүп байкап калат. Бул учурда Гитлер гезит саткан бутикте ойгонот. Жанагы сатуучу ага тамак берет. Бирок Гитлер башка аламга түшүп калдым, кантип болсун артка кайтышым керек деп ойлоп жатканда, сатуучу ага баарын түшүндүрүп, тарых тууралуу гезиттерди берет. Гитлер ошондо гана баарын түшүнөт. Көптөн бери жуун элек болгон үчүн үстү башы баары сасып кеткен болчу. Ошондуктан химическага барат. Ал жерден кийиминин баарын берет. Жада калса ич кийимин да чечип берет. Бирок алар жуубайбыз деген үчүн башка жерге барат. Ал жердеги аял боорукер болгон үчүн Гитлерге башка кийим да берет. Жанагы журналист бул учурда Гитлерди издеп келген эле, себеби ал аркылуу кайра жумушуна кайтуусу мүмкүн болчу. Гитлер журналистке өзүнүн согуштагы пландарын мактануу менен айтып берет. Ал болсо муну тамаша катары көрүп күлөт. Бирок баары бир бул нерсени тартуу үчүн алар түштүк Германияга барышат. Ал жактан Гитлердин баардык иш аракетин, адамдар менен сүйлөшкөнүн баарын репортаж кылып тартышат. Бул репортажда Гитлер өзүнүн идеологиясын адамдарга түшүндүрүп, адамдардын бул нерсени колдобошун сурайт. Кээ бир адамдар аны ойлоруна кошулса, кээ бирлери жектейт. Ошентип жүрүп батыштан чыгышка, түндүк менен түштүктүн баарына барышып, миңдеген адамдар менен сүйлөшөт. Жада калса жолдон акчалары калбай калып, Гитлер сүрөтчүлүк да кылат. Албетте окшоштуруп тарта албаса да, эптеп-септеп чигилеген сүрөттөрүн адамдар күлкү иретинде кабыл алып, баары акча беришет. Ушинтип акча маселеси да чечилет. Анан алар журналисттин эски жумушуна келип, тарткан видеолорун телевиденияга сунуштайт. Ал тургай башчысы Айпери менен Гитлер бетме-бет сүйлөшүп, жумушка кирүүгө да жетишет. Бирок кызык жери Гитлерди жумушка алышат. Журналисти болсо кофе алып келген жардамчы катары алышат. Ошентип ал алгачкы жумушун баштайт. Жаңы технология болсо Гитлерди таң калтыруудан чарчабайт. Алгачкы телешоудо Гитлерди түз эфирде көрсөтмөк болушат. Баары аны актер деп ойлоп жатышкан. Түз эфирде ал герман элдеринин азыркы алсыз жактарын, анткенде өнүгө алышарын, ата-бабалары эмне үчүн согушканын айтып, баарын жүрөгүн ойготкондой болгон менен, анын сөздөрүн тамаша катары кабыл алып, ошол шоудон кийин таанымал болуп кетет. Жада калса баардык телекөрсөтүүлөр эфирге чакырып, баардык жерде анын сөздөрү таанымал болуп кетет. Ал тууралуу блогерлер да видео чыгарып, интернетте да таанымалдуулугун табат. Эң кызыгы эми башталат. Аны айтуудан мурда каналыбызга каттала элек болсоңуз, катталып коңгурочону баса кетиңиз. Ошондо гана биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыздар. Гитлердин таанымалдуулугу артып, ал менен барган жердеги баардык адамдар сүйлөшкүлөрү келип, сүрөткө түшөт. Ал тургай Гитлер башка улуттагыларды жек көргөндүктөн, эл аралык улуттарды коргогон жерге барып, өзүнүн идеологиясын айтып чуу чыгарат. Эртеси ал жердин башчысы анын ишин патриоттук деп эсептеп, аны колдоорун айтып телевиденияга келет. Кийин келип алып, оозундагы ашты жулгандай болгон үчүн Гитлерди жаман көрүп жүргөн кесиптештери да жок эмес эле. Ошон үчүн анын жанагы шаарларды аралап жүрүп, бир ит анын колун тиштеп алган үчүн аны атып таштаган видеосун түз эфирде коюп, элдин баарына аны уят кылат. Психикалык жактан ооруйт деп жала жаап, атактуулугун кетирет. Ал эле эмес, анын колдоп отурган телевидение башчысы да иштен бошоп, аларды көрө албаган ичи тар бирөө башчы болот. Гитлер менен журналист жумушсуз калышат. Ошол кезде Гитлер башынан өткөн баардык окуяларды китеп түрүндө жазып жаткан эле. Арадан 3 ай өтөт. Жанагы телешоудон таанымал болгон Гитлердин жазган китеби элге жылы учурап, Гитлердин башчы болгон жылына карата $939 сатылып жаткан. Ал гана эмес, китепте жазылган нерсени журналист экөө кино кылып да тартып жатышкан эле. Эски телевидение болсо Гитлер кеткенден кийин көрүүчүлөрү азайып, банкрот болгону аз калат. Кайтар дүйнө дегендей, айласыздан кууп жиберген эски журналистине кайра келип, анын өсүп жатканын көрүп, Гитлер менен иштешүүгө ниети бар экенин айтат. Кечке журналисттин сүйгөнүнүн үйүнө барышат. Ал жактан каарыган энеси Гитлерди а дегенде таанып, анын жасаган жамандыктары үчүн үйдөн кууп жиберет. Себеби ал еврейка болчу. Чоң эненин сөзүнөн кийин журналист
журналист ойлонуп калат жана алгачкы тартылган видеону кайра карап отуруп Гитлер актер эмес экенине, чын эле өзү экенине көзү жетет. Бул учурда Гитлер көчөдө дагы бир аны жаман көргөн адамдар тарабынан сабалып ооруканада жаткан эле. Журналист дароо ооруканага келет. Аңгыча ал ооруканадан чыгып кеткен болот. Продюсерине анын чын эле Гитлер экенин шаша-пуша айта баштайт. Бирок ал ишенбеген үчүн кайра жинденгенсип атүгүл кыйкырып да жиберет. Ошон үчүн аны жинди болуп калды деп ойлоп врачтарды чакырат. Канткени менен качууга үлгүрөт. Кантип ойлойсуздар, врачтар тута алдыбы? Бир аз убакыттан кийин журналист Гитлерди таап пистолет менен коркутуп көп кабаттуу үйлөрдүн башына алып барат. Гитлер өзүнө ишенимдүү түрдө сүйлөп жатканда атып жиберет. Артынан барып караса жерде Гитлер жок болчу. Ал кайра аркасында пайда болуп калат жана мен сенин тагдырыңмын деген сөзүнөн кийин Гитлер жазган китеп боюнча тартышып жаткан кино бүтөт. А жанагы журналист болсо жиндиканада болчу. Гитлер ошентип таанымал болуп кетет. Достор, каналыбызга каттала элек болсоңуз катталып, коңгурочону басып коюңуз.